Ең көп сандағы жасалма дипломдарды Қырғыз Улуттық университеті берді. Диплом, жасалма дипломды алғандарды жазалаш керек. Бірақ жасалма дипломды бергендерді 2 есе 3 есе жазалаш керек та. Ансыз біз ешнәрсені тоқтата алмаймыз. Қайсы мектептің директорының іші жақсы. Ал ошол қандайдыр бір депутатқа қызмат қылса, же болса қандайдыр бір шайлооларда қызмат қылса, өзін көрсөтсө, чыныгы окумуштуу мугалим андай нерсеге бара албайт. Мамлекеттик кызматчылардын билимдерине таң калдым да. Өздөрү жаш эле жигиттер, кыздар. Тапшырма берсең, же орусча жаза алышпайт, же кыргызча жаза алышпайт. Бирок дипломдорунда бардыгы жайында. Поликлиника медиасынын сереп берүүсүндө билим берүү тармагы тууралуу сөз кылалы. Жасалма дипломдор жана билим берүүнүн сапаты тууралуу сөз кылабыз. Биз студияга профессор, мурдагы билим берүү министри, мурдагы жогорку кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиевди чакырдык. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Каныбек агайым коомчулукта кийинки кезде жасалма дипломдор тууралуу бир көйгөй пайда болду. Мына сиз ушул тармакты билген адам катары мунун айтып кетсеңиз негизги себептери неден келип чыкты бул? Чын деле бул абдан актуалдуу маселе болуп турат бүгүнкү күндө. Рахмат ушул студияга чакырып, менин оюмду билели дегениңиздерге. Айгүл айым, мындай да, билим деген бул өзү фундаменталдык түшүнүк. Ошондой бир доор болгон, эч кандай диплом бербей эле баягы билимди биринчи орунга койгон доор болгон. Ал баягы байыркы дүйнө доору. Ошол кезде эле биринчи мен эмадан мындай көп эле эме кылбайын. Айталы грек цивилизациясынан бери жагын айта турган болсок, ошол Эратосфен, баягы стихийный материалисттер, философтор, Фалес Милецкий, ошолор ушу биринчи орунга коюшкан да. Ал кезде диплом деген түшүнүктүү эле болгон эмес. Бирок ошондо ушундай укмуш сөз айтылган. Знание сила деп. Жалаң баягындай согуштук куралдары менен согушкандын дагы ушундай чоң альтернативасы бар экендигин ошолордо көтөрүп чыгышкан. Платондун академиясы, андан кийин аны Аристотельдин улантышы, ал турсун дүйнөнү дүңгүрөткөн, тең жарымы басып алган Александр Македонскийдин эң мындай биринчи окутуучусу, философ, илимпоз киши болгон Аристотель өзү. Вот ошондон бери келип, андан кийин бара-бара цивилизация өнүккөн сайын чын эле көөлөндүргөн кагаз керек болгон да коомго. Анан ошол диплом жазып берүү, бирок биринчи орунда биринчи талап ошо дипломго ошо алган кишинин билими шайкеш келеби? Ал абдан биринчи орунга коюлган. Мен буну көп мындай изучать эттим да. Мисалы үчүн ошол Аляскар университети 970-жылы ачылган. Ошолор дагы биринчилердин алгачкылардан болуп диплом берип башташкан да. Европанын университеттери андан кийин. Бирок тилекке каршы ушундай бир мезгилдер болгон экен тарыхтын өнүгүшүндө. Ошол дипломдордун девальвация болгон учурлары, кадыры баркы кетип калган учурлары, формализмге жол берген учурлары болгон экен. Советтер Союзун биз ал оң жагында айтабыз, терс жагында айтабыз. Бирок Советтер Союзунун бир чоң күчү эмнеде болгон? Лениндин жөн эле бир мындай банальный эле окуу жана окуу деген принциби не таянган да, туурабы? Ошо падышалык Россиядан калган илимпоздорду, окутуучуларды мүмкүн болсо алып калууга аракет кылып, өздөрүнүн идеологиясына, коммунисттик идеологияга шайкеш келтирип, бирок билимди алууну биринчи орунга койгондагы анын дипломдун баркын абдан катуу көтөрүшкөн. Натыйжада чоң илимий техникалык революциялар болгон. Баягы Черчилль айткандай, соко менен Россияны алып, ядролук державага айландырган Сталин дегендей эмелер. Мен булардын үчүн да алыстан баштап атам. Анткени Советтер Союзунун учурунда төрөлүп, Советтер Союзунун учурунда билим алып, анан кийин билимдин кадыры, анын кандай кыйын экендигин башыман өткөргөн киши катары ушуну айтып коюуну туура көрүп атам да. Анан эле баягы ар кандай геополитикалык оюндар болду да, анан Советтер Союзу кыйрап калды. Кыйрап калгандан кийин ар бир 15 союздук республикалар өздөрүнүн окаттарын кыла башташты. Биз ошондо эле бир топ интеллигенция айтканбыз. Анда биз деле жаш болчубуз, мисалы үчүн мен 36 жашта болчумун ал кезде. Маселелер улам-улам көтөргөнбүз да. Мейлем завод фабрикаларды иштете албасак дагы аны консервация кылып, андай-мындай кылып кармасак болот. Бирок билимди биз токтотпошубуз керек. Анын сапатын эч убакта төмөн түшүрбөшүбүз керек. Тилекке каршы андай болгон жок да.
тилекке каршы ошол академик Акаев өзү илимпоз болгону менен ушул жака формалдык ана көз кырын салып койгондуктун натыйжасында сиз берген суроонун себептери пайда боло баштады. Эң жакшы суроо бердиңиз да, биз натыйжалар менен эле күрөшөбүз да, себептерин айтпай атабыз да. Себептери ошол Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери келе жатат. Мисалы да билим системасын биз либералдык баягындай плоскостько өткөрдүк. Макул. Батыш либерализми көбүнчө эме кылды, керилди бизге. Ар кандай формада келип атты. Бирок билим алуунун, билим берүүнүн баягындай бир катуу системасын кармап кала албай калдык да. Натыйжада өзүбүздүн билим берүү системасын ошол эле Батыш Европанын, ошол эле батыш өлкөлөрүнүн, анча-мынча чыгыш өлкөлөрүнүн дагы баягындай миссионерлер болуп атышы, мен миссионер деп айта берейинчи эми. Болуп атышы дагы натыйжада биздин билим берүү системасы кандайдыр бир ошо билим берүүнүн долбоорлорунун бир полигонуна айланып калды. Окуу жайлары жамырап ачыла баштады. Мектептин кадыр баркы коммунисттик идеологияга каршы болобуз, гуманитаризация кылабыз деген башталды, жакшы эле башталган. Гуманизация, гуманитаризация деле кошулуп, анан келип эле баягы сапат төмөндөй баштады. Мектептен башталды. Анан кийин баягы профессионалдык кесиптик билим берүүнүн 3 баскычы бар да. Башталгыч кесиптик билим берүү, орто кесиптик билим берүү, жогорку кесиптик билим берүү. Вот ошолордун баардыгы мындай чакчалек болуп жатып калды да. Мен башыман ушу абдан өзүмдүн акылыма толуп тунуп турган учурда ушулардын баарын башыман өткөрдүм да. Анан дипломдорду берүүнүн кандайдыр бир мамлекеттик стандарты сакталбай башталды. Эмне үчүн? Себеби вуздар абдан көбөйүп кетти. Ал турсун мамлекеттик стандарт бул мыйзам чегиндеги документ. Ал да кармалбай калды дагы, каалагандай дипломдор бериле баштады. Ага жарыш эле жасалма дипломдор ошондо эле башталды. 94-95 жылдарынан башталды деп койсок болот да эми. Анан ошол өзүнүн апогейине мына бүгүнкү күнгө жетип отурат. Ошол кезде диплом, жасалма диплом алгандар мына алды депутат болуп атышат. Министрликте иштеп атышат. Негизги себеп вот ушул биздин социалдык ошол кездеги абалыбызды кармай албай калдык да. А көп республикалар, көп ошол эле Союздук республикалардын көбү андай жолду барышкан жок. Мен 8 жыл Эстонияда жашап, окудуңуз. Тарту университетинин аспирантурасын, ошол жерде кандидат заштагы докторский дээрлик түрдө ошол жерде бүтүрүп келген адам катары көп мындай эме кылам да, алар менен байланышам. Алар чынында эле биринчи орунга билим, илимди кармап кала алышты. Ошол 91-жылы Риббентроп, Молотовдун пактысы деп көтөрүп чыгышы, СССРден биринчилерден болуп чыгышпады Прибалтика республикалар. Алардын күчү вот ошондо болду да. Ошондо болду да. Алар дагы баягындай мамлекеттик эмес жогорку окуу жайларын ачышты, бирок бир 3-4 эле да. Ал учурда ошол мурдагы жылдардагы жасалма диплом алгандар мисалы чыгып атты. Азыр болсо мындай баарын жапырт текшерип атат. Бүт атка минерлерди, чиновниктерди, мамлекеттик кызматкерлерди текшерип атат. Анан ошонун арасында дагы мындай көйгөйлүү мисалдар да болуп атат. Мына жакында Кочкордон бир мугалим ушул жасалма диплом боюнча дагы жанын кыйып ушул маселе. Анан айрым учурда бул бийликке жакпаган же болбосо бийликти сындаган саясатчыларга же адамдарга карата мындай бир камчы сыяктуу болуп келатат да. Мына өзүңүз деле билесиз, Орузай Нарматова ушул жаш кыз экен, жаңы депутат болгондо дипломго байланыштуу ал дагы кетти. Рыскелди Момбековдун мисалы да бар. Андан кийин азыр депутаттардын арасында дагы өткөндө жалпы жыйында айтып атышат, ким экенин ачыктап коюңуз деп ушундай баарын кыжалат кылып атат. Эми ушул мисалдарды бир-бирден көтөрүш керек беле же ошол буларга жасалма диплом жасаган жогорку окуу жайларын ошо жасагандарга жаза берип же бир башка иш аракеттерди башташ керек беле адегенде? Орустардын бир жакшы макал бар. Не было бы счастья, несчастье помогло деп. Садыр Нуркожоевич президентибиз ал жакшы баягындай кыялдар менен, ойлор менен эле тапшырма берди. Кандай? Анда арасы калган жок да, себеби уламдан улам биринчиден жалпы эми жогорку окуу жайлардан сүйлөшөбүз университеттер боюнча. Дипломдору билимдерине шайкеш келбегендиги жөнүндө ал киши экөөбүздүн ортобузда бир топ сөздөр болчу мурунчу.
Мен да көп айтчу элем да, ушундай башыма көп суроолорду берчү. Анан эле ошондой дипломго ээ болгон азаматтар уже каптай баштагандыгы билине баштады да. Азыр дагы айсбергдин чекесин айтып атабыз, Айгүл. Чекесин эле. Мен сизге бир мисал келтирейинби? Мен премьер-министрге кеңешчи болуп калдым былтыр жайында. Марипов Улукбек мырзага. Анан таң калганым ошол орто төмөнкү звенодогу мамлекеттик кызматчылардын билимдерине таң калдым да. Өздөрү жаш эле жигиттер, кыздар. Тапшырма берсең, же орусча жаза алышпайт, же кыргызча жаза алышпайт. Бирок дипломдорунда баардыгы жайында. Анан баягы мен мугалим деген мен ойноп кетип, анан кел экөөбүз отуруп кичине диктант жазалычы деген да күндөрүм болду да. То есть, как правило, эрежеге ылайык ошондой шылуун адамдар өздөрүн мындай бир карьердик өсүшүнө абдан чоң жол ачууга жөндөмдүү экен да алар. Эми ошол мына өкмөттөр ошондой болуп атканын айтып атам мен. Канча министрликтер бар, канча ведомстволор бар. Ошолордун баардыгы Садыр Нуркожоевичке просто баягы тойгозду да. Анан албетте УКМК тапшырма берди, башка болду. Анан саясий оюндар башталды. Мен буну ачык эле айтам. Себеби бир эле бул кыргыздар үчүн мүнөздүү эмес, бул бүт эле элдер үчүн мүнөздүү, бирок алардын деңгээли кандай болот? Эгерде ошол дипломдорду текшерүү боюнча кандай методика менен иш алып барып атат, ошол эле УКМК, ошол эле прокуратура кимдерди тартып атат ошону текшергенге. Балким жасалма диплому бар адистер текшерип аткандыр. Тескерисинче. Мына көрдүңүзбү, мен ошол бушайман кылат да. Ошондон башка сиз айткан баягындай каучкадагы эффекттер пайда болуп атат да. Да ошо эме депутат кыздын эмеси чындап оркой эле көрүнүп калгандай болду. Кандай максатта да бир топ депутаттар. Бирок чынында эле ошол эле депутаттардын сүйлөп аткан сөздөрү, жасап аткан иштери, ой жүгүртүүлөрүнүн деңгээли биздей тажрыйбалуу мугалимдердин астында дароо эле билинип калып атпайбы? Мына сизге окшоп мындай теске отуруп сүйлөгөндө эле мен билем да деңгээлдери кандай. Бирок 3 же 4 диплому бар. Ошон үчүн бунун эки жагы бар да, медалдын эки жагы бардай эле, президенттин тапшырмасынын эки жагы бар. Жакшы ой менен эме кылып атат, бирок президент өзү личный контроль кылып туруш керекпи дейм да мен. Ушундай нерсени. Жанына жалаң билимдүү. Анан кийин анча-мынчага моюн бербеген, принципиалдуу бир 3 эле киши менен ошол ишти жасаш керек. Айым буну жасаш керек. Эгерде буну мындай кое берсек, анда биздин билим берүү системабызда кандай сонун долбоорлорду ишке ашырбай эле, бирок пачкалап дипломдорду бере берет. Мен сизге дагы бир парадокс айтайын. Мен дагы убагында Дастан технологиялык университети деп жеке университет ачканмын. Бирок анын баягы завод физприбордун базасында жалаң инженер технологдор боюнча факультеттер ачылган болчу. Анда завод иштеп турган жакшынакай болуп. Анан завод талкалай башташканда бизде да проблемалар болду. Анан биз форс-мажорный ситуация кылып жаптык өзүбүз эркибиз менен эле. Себеби дальше улантууга болбой калды бизде. Ар кандай эмелерге бөлүп студенттерибиз менен коштоштук. Ошондо 10 жылдан ашуун эме кылдык, где-то 3,5 миң выпускник чыгардык. Демек мен ичинен билем да, ошол кезде мындай маселе көтөрүлгөн. Мамлекеттик жогорку окуу жайлары мамлекеттик үлгүдөгү дипломдорду берсин, менчик окуу жайлары өздөрүнүн дипломдорун берсин. Кандай өздөрүнүн? Дастан технологиялык университетинин бүтүрүүчүсү болду. Ошонун өзүнүн эле диплому. Бирок баягы мамлекеттик стандартка туура келген лицензия алган да эми. Мен мисалы үчүн ага макул эле болгонмун. Мисалы үчүн Америкада, батыш өлкөлөрүндө мамлекеттик үлгүдөгү диплом деген түшүнүк жок. Ал жерде Гарвард университетинин диплому, Оксфорд университетинин диплому, же болбосо Сорбонн университетинин диплому деген гана түшүнүк бар. Албетте баягы мамлекеттик компоненти аткарылыш керек сөзсүз, биринчи, экинчи курстарда деп. Анан биз аны эртерээк баштап алган экенбиз да. Кийин кандай болду? Ошол эле менчик вуздар, хотя ал кезде бүтүрүүчүлөрдүн 5% берчү менчик вуздар, 95% мамлекеттик вуздар берчү. Ошол эле менчик вуздар андайдыр бир жолдор менен министрлик аркылуу мамлекеттик үлгүдөгү дипломдорду берүү укугуна ээ болуп алышты. Кандай жолдор менен Айгүл? Пара берүү жолу менен да. Пара берүү жолу менен. Ошентип министрликтердин баягындай ошол укуктарды сатып ала башташты. Акырында тажашып,
анан кийин кол шилтеп коюшту, аны баардыгы ошондой дипломдорду бере башташты. Сиз ошо жана өзүңүздүн жеке менчик Дастан университетин ошо жеке менчик жогорку окуу жайлары көбөйүп кеткендигине байланыштуу деп жаптыңыздар да, Биринчиден ооба. Бирок эң негизги эми завод, фабрикалардын баары кыйрап калды. Песак программасы менен. Биздин негизги жабылганыбыздын себеби ошол болду. Себеби биздин бүтүрүүчүлөр кайка барып иштейт. Адистер жумуштап. Бизде приборостроение деген бар эле, телекоммуникация деген факультеттер бар эле, электроника, микроэлектроника деген факультеттер бар эле, радиотехника, радиовещание, радиационное документационное обеспечение управления, информационный система в экономике. Анан биз аны алдын ала байкап, биз КТУга уже конкурент боло баштаганбыз кадимкидей эле. Себеби контингентибиз аз, бирок сапаттуу билимдерди бере баштаган болчубуз да. Анан биз ошондой болду. Мен ошол эмени уланта турган болсом, ошол кезде саясий абдан чоң катачылык кетти да, Аскар Акаевич тарабынан. Шак токтотуш керек болчу. Дароо эле токтотуп, ушул деле аккредитация, эл аралык аккредитацияны, анан министрликтин өзүнүн аккредитациясын катуу жолго коюп, президенттин администрациясын контролуна коюш керек болчу да. Жок, тескерисинче мамлекеттик вуздарда эбегейсиз сандагы коммерческий факультеттерди ачып жиберишти. Ошол эле улуттук университетте 5-10% бюджет менен окуп, 90% акча төлөп окуп калышты да. Ал абдан чоң бизнес болду ректорлор үчүн, ошол эле министрлик үчүн, анан кийин алар менен аркасынан күн көргөн депутаттар үчүн, же болбосо бийликтегилер үчүн кандай? Даяр инфраструктура бар, здание бар. Анын баардыгын эме бюджет өзү төлөйт. Жылуулугунан баштап жарыгына чейин. Акча кала турган борборго айланып калды да. Ошол эле улуттук университет, баш болгон баардык университеттер. Ушуну менен биз баягы мамлекеттик эмес, альтернативдик университет деген түшүнүктү толук талкаладык дагы. Ошо акчанын аркасынан түшө баштадык. Натыйжада баягы сиз берген башындагы суроо өзүнөн өзү ишке ашыла баштады. Диплом оңда көздөй бериле баштады, сол жакта көздөй бериле баштады. Кече УКМКнын текшерүүсүндө көңүл бурдуңузбу? Эң чоң жасалма диплом кайсы университет бериптир? Ошо вуздардын тизмеси бар экенби? Ооба, интернетте жүрөт. Эң көп сандагы жасалма дипломдорду Кыргыз улуттук университети бериптир. 28 диплом деп текшергенде баягындай бир андай текшерсе керек да. Баарын текшерүүгө ушул булардын ичинен ошо мамлекет кызматкерлер, чиновниктер алган эле дипломдор да, ал башка дагы. Мен да ошого көңүл бурдум. Ооба, баягы башы көрүнүп калган эмелерди мындай обратный связь менен текшеришкен да. Анан ошондон ушунча чыгып атса, дегеле сол университет калбаптыр. Биз ошо 2002-жылы жаптык Дастан университетин. Бизден да бирөө жүрөт списокточу. Демек болсо керек да. Мен эми ректордон менен кийинки ректор менен 4 жыл иштеди. Балким мен учурунда болгондур, балким менен кийинки учурда болгондур. Бирок буну тыкыр текшериш керек дагы. Мына сиз айткан суроонун эң негизги эмесине келдик азыр. Диплом, жасалма дипломду алгандарды жазалаш керек. Бирок жасалма дипломду бергендерди 2 эсе 3 эсе жазалаш, катуу жазалаш керек да. Ансыз биз эч нерсени токтото албайбыз. Стандартты сактоо, мыйзамды сактоо, буну министрлик текшерип алат. Хотя буга чейин абдан начар текшерип келе жатат да. Лицензияны берип коюп эле, анан калганы баягы мамиле кылышып, түшүнүп атасыздар сөздүн төркүнүн. Өзара мамиле кылышып эле келген натыйжа ушул болот. Анан ушул кайка көздөй бериле баштады. Мектептерге чейин жетти да. Мектептерге чейин жетти. Мектептерде жалпы билим берүү деген ыйык принцип бузулду. Натыйжада ошо 90-жылдарды кайталаган акыркы 10 жылда эбегейсиз сандагы жеке менчик жалпы билим берүү мектептери ачыла баштады. Алардын ичинде дагы Оксфорд, Кембридж деген мектептер ачылып атат азыр. Алардын эмеси кандай болуп атат? Иштери кандай болуп атат? Да, колунда барлар окутуп атат. Колунда жоктору жөнөкөй мектептерде болуп атышат. Бирок жөнөкөй мектептерде дагы баягындай бир удельный князь директорлор эле алышты да. Алды 20-25 жыл, 30 жылга чейин директор болуп отурушат. Песак программасы заводдорду дароо эле талкалабадыбы, бир 10 жылга жетпей элечи. Ошо Песак программасынын кандайдыр бир элеси баягы буну чисто баягы кыргыздын өзүнүн өнөрү деп койсом болот да. Билим берүү системасына келди дагы. Анан же юре мамлекеттик мектеп, а де факто бир кишинин же болбосо бир нече кишинин жеке менчигине айланган мектептер болуп калышты. Айрыкча Бишкек, анан Ош шаарында.
Жеке менчик мектептердин сапаты мамлекеттикке караганда жогорураак да. Ооба, себеби эбегейс чоң акча төлөйт. Бул биринчиден. Жогорураак болгону менен кандай балдар чыгып атат? Кептин баары ошондо. Биздин улуттук идеологиябыз жок. Улуттун башын бириктире турган жалпы кандайдыр бир мындай биримдикке чакыра турган биздин адабият, маданият багытындагы мындай ишмердүүлүгүбүз дагы талкаланып бүттү да. Эсиңиздердеби? Мисалы үчүн кино жанры менен эле Советтер Союзу кандай тарбиялап койчу эле. Мына өзүбүздүн корифейлерди айталы, Төлөмүш Океевди айталы, Болот Шамшиевди айталы, Геннадий Базаровду айталы. Алардын баягы алтын доору ушундай бир трагедия менен өтө турганын мен мисалы эч кандай учуктасам да түшүнбөй көрбөйт болчу да. Ушулардын баардыгы мындай бири-бири менен абдан катуу, тыгыз байланышта да. Азыркы кезде да саламаттык сактоо окуу жайларын, медициналык окуу жайларын жабуу жөнүндө сөз болуп атат. Бул дагы ошо билим берүү министрлигине карайт да. Дагы бир тарыхты айткым келет да ушул боюнча. Ушул суроону жакшы бердиңиз да. 2000-жылы өкмөттүн токтому менен ректорлорду мажбурлап коммерциализация менен алектенгиле, акча тапкыла өзүңөрдүн университетиңерге, экспорт знаний, экспорт образования деген түшүнүк пайда болду. Бирок ал такыр башкача түшүнүк. Ал деген мисалы үчүн Сорбонн, тиги ошол эле Оксфорд, Кембридж, тиги Гарвард баардыгы ошо менен окат кылышат. Бүт дүйнө жүзүнөн студенттер келип контракт менен окушат. Бирок ал деле конъюнктуралык, убактылуу экендиги мына азыр көрүнүп атат. Аны мен азыр айтып берем. Ошого таянышып туруп, анан сырттан студенттерди тартып алуу аракеттери башталды. Ал үчүн биринчи ошол университеттин өзүнүн инфраструктурасы жакшы болуш керек да. Анан кандай жолго түштү? Оңой жолго түштү. Эң эле оңой жол бул медициналык багыттагы факультеттер экен. Мисалы үчүн бизди курсап турган миллиардка жакын эли жашаган мамлекеттер бар. Бул Индия 400 миллиондан ашып кетти, Пакистан мамлекет турат, Иран мамлекет турат, эми Кытайды айтпай эле коеюн, бирок аларды тартып катуу, бирок алардан да келип тарта башташты да. Россиядан келип окуп атышат медицина факультеттерге. Вот ошентип акча жасоонун негизи көйгөй ушундан башталган. Ушундан башталган. 23 медициналык жогорку окуу жайлар болуп кетиптир. Илгери Кыргызстанды бир эле медицина институт тейлейт болчу да. Эми анын ичинде дагы кече министр Алымкадыр Бешеналиев айтып атпайбы, мен аны колдогум келип атат бир жактарынча. 3 комнат бөлмөлүү квартирага учетко коюп, 2000-3000ден ашык студент бар экен, медицинский студенттер бар экен. Онлайн менен окутушат экен, аны эме кылат экен. Пакистан өлкөсү былтыр кара тизмеге киргизди го. Вот ушулардын баардыгы бул не только жасалмай диплом, бул өзү эл аралык деңгээлдеги афера болуп атпайбы? Мына көрдүңүзбү? Вот ушундай абалга алып келип атат да. Азыр бир кызык тенденция болуп атат Европада. Германия менен Франция акыркы 5 жылда контракттык коммерциялык группаларды жоюп атышат. Өздөрүнүн немелери үчүн, граждандары үчүн. Мисалы үчүн немец, француз улутунда өздөрүнүн граждандары исключительно мамлекеттик гана бюджет менен окушат. Алар ошол этаптан өтүштү да. А бизде тескерисинче күндөн күнгө күчөп атпайбы? Ошол эле Бешеналиевдин маалыматы боюнча медициналык факультеттин студенттердин 5% бюджет менен окуйт экен. А 95% контракт менен окуйт экен да. Биздин өзүбүздүн граждандар, тигил сырттан келгендер, Индиядан, Пакистандан, Афганистандан, Ирандан келгендер толук 100% контракт менен окушат. Ал ошо чет мамлекеттен келген студенттерден дагы биздин бюджетке дагы кандайдыр бир каражат түшүп турат да. Мен аны айта албайм. Себеби бир топ изилдедим. Мындай бир ошол баягы эксперт образование деген ошондой болуш керек эле да, баягы казначейство аркылуу өтүп, бюджетке түшө турган. Бирок мен ойлоп атам, бир 15-20%дан ашпаса керек. Андай нерсе. Буларда баягындай ачыгын айтайлычы, баягы двойной бухгалтерия, андай мындай деген нерселер бар экендиги. Эми ушул УКМКнын аракети ушул жактан болсо, менимче көп нерселер ачылат да. Агай, мына сиздин өмүр жолуңузда бир мисал бар. Жогорку кеңеште комитет төрагасы болуп турганда окшойт да. Кыр сууда бюджеттен тышкары абитуриенттерди кабыл алды деп да бир иш козгоп, анан кийин жабылганында бул кандай болду эле? Биринчиден жабылган деген сөз туура эмес. Мен райондук соттон уттум, шаардык соттон уттум. Жок, акталдыңыз дейм. Анан жогорку соттон утуп акталдым. Жабылган болсо мен эндикче күнөөкөр болуп калган. Акталгам. Ал кандай болду? Ал ушул мен ушул болуп сайрап отурган эмеме пайда болду да, азабынан пайда болду.
Ошондо Турсунбай Бакирулу деген депутат, белгилүү депутат. Бир айтты эле, Аскар Акаев убагында кызыл папканы көтөрүп, депутаттарга көрсөтүп, баягы кумтөр боюнча кыйкырды эле. Анын результаты кандай болгонун билебиз. Мына Каныбек Усманович азыр эми көк папканы көтөрүп алып трибунада айтып атат медициналык факультеттердеги коррупция кандай болуп аткандыгын. Биз абдан жакындап барганбыз да комитеттин изилдөөсү. Айрыкча баягы сырттан келген грант, кредиттерди кимдер жеп аткандыгы, кимдер кандай аш кылып аткандыгы боюнча маселе. Анан мага иш козгошту. Бир аялды табышты дагы, мага карата мен $14,000 ақш долларын бергенмин 4 студентке, Каныбек Усмановичке бергенмин деп аны иш козгошту. Кыйнашып, акыры 2016-жылы Генеральный прокуратура ошол эми ошол сиз айтканыңыз туура болот. За отсутствие состава преступления деп жапты. Анан кийин 2018-жылы жаңы президент Жээнбеков келгенде биз эми баягы оппозициялык маанайда болуп аттык да. Айрыкча баягы ТЭЦтин жаңжалы боюнча бир топ катуу сөздөрдү айтканбыз. Анан кайра ачышты тигини. Ачып турган сотко жеткирип коюшту. Баарынан кызыгы ошол 4 студент прям сотто ата-энеси боюнча келишип туруп айтып атышпадыбы? Эгер Каныбек Усманович агай болбогондо биз окубай калат элек. Биздин ошол баягы 2010-жылда Карашал окуядан кийинки болгон окуялар болуп атат да. Ошондо ошол контракттык группага дагы бизден мынча пара сурашып, андай-мындай кылышкандан анан биз барганбыз. 27 студент арыз жазышкан. 27 студент. Алар ичинде алардын аркасында депутаттар да бар эле. Мынаны караңыздарчы, комитет. Мынандай келип атат. Булар көбүнчө айылдын студенттери болчу. Айылдардын студенттери болчу да. Вот ошолор ушундай келип атат. Анан баарын топ-топ туруп, комитетте карап, анан кийин мен өзүм бланка, комитеттин бланкасына тиги министрге ошол кезде Канат Садыков болчу. Министрге кат жазып, прошу рассмотреть о возможности зачисления по контрактным группам студентов КырСУ, медакадемияда бар болчу. Деп ана бергенбиз. И что он делает, министр? Ал дагы бир топ студенттерди кошот дагы, анан тиги КырСУнун эмесин ректорун чакырып туруп, эмеден карайсыңар, зачислять этесиңер дейт. Алар кандай кылат? Алар баарын законы жасашат. Алар окумуштар кеңештен өткөрүшөт, 13 кишиден турган. То есть приемный комиссиянын заседание өткөрүшөт, зачислять этишет. Анан баягы менин оппозициялык маанайым ачыла баштаганда, ошол студенттер байкуштар 27си. Биринчи курс бүткөндөн кийин анан иш козголуп атпайбы? Не туура эмес зачисление болгон деп. Кандай деп ойлойсуз? Бул чисто саясий куугунтук болуп атат да. Бирок ошол студенттердин баарын сактап кала алдык биз. Себеби студенттер соттон утуп алышты. Информативдин приказы, отчислениемиз приказы туура эмес экендигин. Мына көрдүңүзбү? Вот ушундай анча-мынча чындыкка деп чыркырап күйүп аткан кишилерди ушундай абалга алып келип турган аркасындагы ошол коммерция менен алектенген мафиянын иши болуп атпайбы? Мына эми ошонун бир учун азыр Садыр Нуркожоевич өзү кармап атат азыр. Себеби ал келип депутат болуп атпайбы жогорку кеңешке. Бирок мен мынтип ойлойм да, УКМК эгер ушундай эле ачык эл үчүн күйгөн ишти жасап президентти подват этпейбиз дей турган болсо, анда ошол жогорку кеңеште 4 депутаттын диплому экен, жасалма экен. Тиги аткаруу бийлигинде да бир нечелерди айтып атат, бир 10дон ары айтып атат. Ушундай экен деп туруп, ачык фамилияларды айтыш керек да. Айтыш керек. Болбосо эмне содалашып атышабы азыр. Айтыш керек. Масал маалымат каражаттарына бериш керек. Ачык болгондо анан билине баштайт. Себеби эмне билинип калат? Эмнеден коркуп атышат? Себеби ректорлор колго түшө баштайт чекеден. Дипломго ректор кол коет да. Тем более мамлекеттик үлгүдөгү дипломдор экен. То есть министрликтин расмий түрдө бекиткен дипломдорун тигилер жасалма алып атышпайбы? Жөн эле баягы жер төлөөдөн өтүп баратып сатып алган дипломдор эмес. Именно ошол улуттук университет өзү баш болгон университеттер берип атпайбы дипломдорду. Эми буну дагы бармак басты, көз кысты кылып, азыр мындай бир компания ишине кылып туруп таштап кое турган болсок, анда бул будан ары дагы чарда өнүгөт да. Анда ачык сата башташат дипломдорду. Ал биздин келечегибиз кандай болот? Ошол, как правило, дипломду сатып алган уул кыздарыбыз, эми алар мени кечирсин, абдан мындай жөндөмдүү болушат экен да. Алар карьера боюнча тез өсүшөт экен. Андан эртең министр болушат, ректор болушат. Жасалма жол менен балким илимдин кандидаты болуп аткандыр.
жасалма жол менен плагиаттык кылып балким илимдин доктору болуп отурушкандыр. Отурушулар баки бийликке киришет да. Мына уже келе башташты да. Анда кандай болот? Жалаң 5ке окуган бала мектепте ата-энеси начарыраак жашаса, баягы взнос төлөй албай, андай мындай болуп калса, ага 3 коюп коюп атпайбы? Чыркыратып туруп. Ата-энеси бай бала жакшы окуй албаса, ал 5 алып атат. Ошонун баардыгын бала кичинекей кезинен баштап ошону ыза менен чоңоюп атат да. Билимдүү болбосок, илимдүү болбосок, биз азыркы дүйнөнүн чакырыктарына туруштук бере албайбыз. Ошо пол жууп, тиги көчөлөрдү шүпүрүп эле калабыз да. Ошон үчүн президенттин мунул аракети мен кош колдоп колдойм. Башка маселе ушунча кириштүүбү аягына чыгарыш керек да. Аягына чыгарыш керек. Диплом берген мамлекеттик вуздар болобу, мамлекеттик эмес вуздар болобу, ошол жасалма диплом бергендердин баардыгы жазага катуу тартылыш керек. Сиз ошол өкмөттүн Улукбек Мариповдун жардам кеңешчиси болуп баргансыз. Ушундай маселелерди ошондо көтөргөн белеңиз? Мен негизинен идеология боюнча кеңешчиси болуп барганмын. 2 жолу конференция өтүп, ошону даярдап атканбыз. Бирок тилекке каршы 4 ай иштедим, болгон 4 ай иштедим. Анан белгилүү себептер менен иш таштап кетишке туура келди. Агай, сиз ушул билим берүүдө гана эмес, саясатчы да болуп калдыңыз да. Жогорку кеңештин депутаты болдуңуз, бир катар маселелерди көтөрдүңүз. Анан бул кийинки убактарда сиз ушул эле бийликти коргоп, ошол митингде жүрүп, анда да камалдыңыз. Анан кийин ошол жакында дагы сиздин мындай маанайды билип калдык да, сизге да каршы чыгып ушул бийликтин арасынан чыккандарчы болуп атат деп ошондой маанайды билип калдык да. Анан бул жагынан мындай улам бир бийлик кечекисинен сабак алып, мындай улам жакшырып ошентип турбайбы? Мен бунун баардыгына себепкер менин баягы табигый принципиалдуулугум да. Мен эч убакта эки жүздүү болгон эмесмин. Илимде болобу, илимде бул абдан маанилүү сапат. Баягындай плагиаттык кылып, кандидатсыз көчүрүп алып, же докторсуз көчүрүп алып, андай мен түшүмө да кирбеген нерселер булар. Физика, математика. Мен физика, математика илимдеринин докторумун. Эстонияның Тарtu университетинде кандидаттык диссертация коргогонмун СССРдин учурунда. Андан кийин докторлук диссертациям почти 100% ошол жерден даярдап келип, анан СССР таркап кетип, бул жерден коргодук. Билесизби, саясатты таза адамдар жасаса, саясат таза эле болот. Саясатты эки жүздүү булганыч адамдар жасаса, анда ушундай болот. Мен убагында эми ушунча сурап калдыңыз, мен бул сөздү ачык айтпасам болбой калды. Мисалы үчүн президент Сооронбай Жээнбеков менин тууганым болот. Кандайча тууган? Биз бир жерден, бир уруудан болобуз, Каракулчу районунан. Бирок аны менен принципиалдык көз карашым дал келбей калгандыктан мен ошол Садыр Нуркожоевич түрмөдө жатканда жана башка, эгер ал киши болсо, башка кишинин башына ушундай турса, ага деле ошондой болмокпуз биз. Биз ошону коргоп чыкканбыз. Модераторду кылганбыз. Митингдерди 3-4 митинг өткөргөнбүз. Бир топ баягындай тегерек столдорду өткөргөнбүз. Ошондой оппозициялык маанайдагы, бирок мамлекет үчүн, өлкө үчүн деген адамдардын баштарын бириктиргенбиз. Раматылык теги Чолпонбаев болчу, Мухар Шалтакович. Вот ошондой кишилер болуп, бир топ иштер жасаганбыз. Анда биз билген эмеспиз, Садыр Жапаров ошо жарым жылдан кийин келип президент болуп калат деп. Биз аны түшүбүзгө да кирген эмес. Бирок биз эме үчүн, чындык үчүн күрөшкөнбүз да. Вот ошонун азабынан мен модератор болуп туруп, анан 4 ай 4 ай толук СИЗОдо жаттым. Анан ооруп, коронавирус менен ооруп калганым анан чыгарышты. Анан тиги октябрь эмеси болуп кетип, анан баары өзгөрүп. Анан ошол эле кызыгы, Айгүл айым, ошол эле мага иш козгогон УКМКнын текшерүү башкармалыгы эмесинде состав преступлениясы жок экен деп ишти жабышты да. Мына көрдүңүзбү? Кандай тез козгоп, ошого эле диаметрально противоположный 180 градустагы чечимди кайттан чыгарып койсо болот экен. Демек бул конъюнктуралык иш болуп атат да. Ошон үчүн мен эч убакта анча-мынча пикир келишпечилик болуп калыптыр президент менен, анан эми осундай азыр эми сого баштайт тиги бу деген дагы эмнелер болду. Бирок мен анын жакшы жактарын, болгон аракеттерин болгон эле жазып, тескерисинче абдан катуу колдоп келе жатам. Башка маселе, ал киши жалгыз да. Ал кишинин айлашкасында кимдер отурушат?
Кандай кишилер отурушат? Мисалы ачык айтса болот, баягы Акаевдин, Бакиевдин, мурунку президенттердин тегирменинен өткөн каучкадагы азаматтар отурушат да көбү дагы эле. Мына көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул президентке азыр убакыт керек, менимче. Убакыт керек. Бара-бара кадр маселеси кандай өзгөрүп атканын да көрүп атабыз. Мен ошого канет алып отурам да. Мисалы үчүн былтыркыга караганда быйылкы кадрдык жүрүштөр, акыркы кадрдык жүрүштөрү бир топ үмүт арттырып турат да. Азыр университетте сабак бересиз да? Азыр улуттук университетте мен министр кезде деле сабак берчүмүн. Спецкурстарды алып алып, дин агенттигинин директору болдум, анда да сабак берчүмүн, лекция окучумун, жумасына бир жолу же эки жолу. Анан депутат болгондо ал күчөттүм тескерисинче, себеби мыйзам боюнча депутатка илим менен билим берүү системасына аралашууга мүмкүнчүлүк бар да, уруксат берилет. Азыр ошол эле эмеме кайта келдим, 2016-жылдан бери азыр физика профессору болуп, ошол улуттук университетте иштеп атам. Мына азыр сиз менен сүйлөшкөндөн кийин лекцияга барам дагы. Азыр жогорку кеңеште да депутат болдуңуз, анан ушул жогорку кеңеште билим берүүнүн сапаты, анан кандайдыр бир мыйзамдар тууралуу кандай нерселер жасалыш керек сиздин оюңузча? Менимче, мен бир аз үлгүрбөй калдым. Биз билим берүү боюнча мыйзамды чолуп эле өзүнчө жасап келип атабыз да. Мисалы үчүн баштапкы билим берүү боюнча өзүнчө мыйзам бар. То есть мектепке чейинки өзүнчө мыйзам, анан кийин жалпы билим берүү мыйзамы, анан кийин эмеден кийинки мыйзам, пост вузовский деген өзүнчө мыйзам, баягы орто кесиптик окуу жайлар боюнча өзүнчө мыйзам, башталгыч кесиптик окуу жайлар боюнча өзүнчө мыйзам, алардын бири-бирине туура келбеген жагы бар, мугалимдин статусу деген өзүнчө мыйзам болуп атат. Ошолордун баарын бириктирип, мына Белоруссияда жасады, Россияда жасады, Европада эч агылы жасалган ал нерселер бирдиктүү мыйзам эме билим берүү боюнча кодекс болуш керек. Анын деңгээли конституциялык мыйзам болуш керек. Мен аны дап-даяр кылып жазып, биринчи окуудан комитеттен өткөрүп, анан экинчи окууга, то есть эмеге пленардык жыйынга киргизе албай үлгүрбөй калдым. Ошого эле жарыш илим боюнча дагы кодекс болуш керек. Кодекс о науке и инновация. А бизде кандай болуп атат? Илимди башкарган 3-4 мекеме бар азыр биз Кыргызстанда. Улуттук илимдер академиясы, билим берүү министрлиги, Кыргыз патент деген бар, интеллектуалдык менчик боюнча. Алар инновацияны алып алышкан. Илим менен инновация бул бирдиктүү түшүнүк. Мисалы үчүн Францияда ошондой мыйзам бар. Закон о науке и инновациям деген. Отушуларды азыр жасоо күн тартибинде турат да. Мен азыркы депутаттар менен дагы сүйлөшүүлөрдү баштадым. Биз ошондой перманенттик, непрерывный стадия менен кете турган бала бакчадан баштап поствузовский ошондой бир кодекс жасаш керек да. Бири-бирине каршы келип, алардын ичинде мугалимдин статусу да кириш керек. Өзүнчө мыйзам болбой, ушу кодекстин ичинде болуш керек, өзүнчө глава менен. Мугалимдерге керек болсо, орто мектеп мугалимдери мамлекеттик кызматкер деген статус берсе жакшы болот эле. Именно мамлекеттик кызматкер деген. Бирок көбү коркуп атат, мамлекеттик кызматкер болсаң да биз дагы баягынтип дагы мүңкүрөп дагы колго түшүп, андай мындай кылып калабыз. Эмне азыр мугалимдер эркинби? Мугалимдер азыр эркин эмес да. Каалаган шайлоого катыштырып атышат. Садыр Нуркожоевич күздө бир абдан чоң эме кылды. Биз да улам айтып аттык эле. Мугалимдер биринчи жолу 30 жылдан бери шайлоого катышкан жок го, Мына 20 өткөндө парламенттик шайлоодо. Түздөн-түз. Болуп атты эпизоддор. Бирок баягындай кылып, малайдай кылып кубалап жүргөн нерсени тыйды да. Ошону будан ары өрүктүрүш керек да. Вообще Германия баш болгон бардык батыш өлкөлөрүндө мектептердин, жогорку окуу жайларынын, ошол окуу жайларынын кеңселеринде, имараттарында баягындай избирательный участок болбойт. Мыйзам менен тыюу салынган. Бизде имарат жок болуп ошонун. Имарат эйланайын. Миллиондогон акчалар бөлүнүп атпайбы Центр избиркомго өткөргөнгө деп. Ал кайка кетип атат ал акчалар. Ар кандай эле бир болбогон бир баягындай эффектиси жок эле бир нерселерге кетип атпайбы. Мындай чоң зданиялардын кереги жок. Офистерге мына эме кылса болот. Аренда калса болот 1 айга, 2 айга. Ошондой мектептерге да бөлүнөт деп айтып жүрүшөт, бирок мен министрде болдум. Теге эле көргөн жокмун мектепке Центр избиркомдон акча эме кылганы, которулганычы. Мына көрдүңүзбү? Бул дагы коррупциянын бир элементтери болуп атат да.
Буну эмне үчүн жасап атышат немецтер, француздар? Булар билим берүү системасын толугу менен саясаттан оолактырып коюшкан. Саясатташып кеткен. Саясатташып кеткен биринчиден, экинчиден ошо саясатчылардын кулу болуп калган да. Мектептин директору баш болуп. Кайсы мектептин директорунун иши жакшы? Ал ошол кандайдыр бир депутатка кызмат кылса, же болбосо кандайдыр бир шайлоолордо кызмат кылса, өзүн көрсөтсө, чыныгы окумуштуу мугалим андай нерсеге бара албайт. Ал өзүн өзү эле жүдөп жүрүп анан кетип атат. Кечээ ошо жасалма диплом менен ушунча жүрөгүн жакын алган экен, Кошкордогу мугалим кызыбыз өзүн өзү азып таза болуп алды го. Депутаттардын бирөө уялды, жасалма диплом бар экен. Жок, тескерисинче соттошуп, соттордун эмесин үшүн алып, андай кылып жүрүшпөйбү? Бул уже эмне деген маселе? Бул деген уже ар намыс деген, бул деген совесть деген маселе. Тилекке каршы ошондой чыныгы ушундай бир ар намысы менен жашаган, абийри менен жашаган мугалимдердин саны уламдан улам азайып бара жатат. Мезгил өзү буну өзүнө алып кетип атат да. Кийинки муундарыбыз кандай болот? Азыркы балдарыбыздан айланып кетсек болот. Абдан тез кабыл алышат. Ошол эле Кыргыздын өзүнүн ушундай бир башка элдерге мындай окшошпогон салты бар, пассионардык. Биз билим алууга умтулабыз. Ата эне акыркы эчкисин сатып болсо дагы уулун кызын окутушка аракет кылат. Көп булуттардан айырмаланып. Ошондой чоң касиетибизди деле пайдаланып 90 жылдан бери эч кандай саясатташпаган, коррупциялашпаган билим системасын түзсөк болот эле да. Бизге батыштын баягындай силабустарынын, программаларынын, проектлеринин не кереги бар? Эмне биз өзүбүз жаза албайбызбы стандартты? 600дөн ашуун илимдин докторлору бар экен, 5000ге жакын илимдин кандидаттары бар экен. Мейли алардын бир 30% жарактуу болсо, 30-10 эле пайызы жазат мындай нерселерди. Мына көрдүңүзбү? Өзүбүздүн потенциалды. Өзүбүздүн потенциалды, этнопедагогиканы биринчи орунга коюп, өзүбүздүн улуттук каада салтыбызды. Ана дүйнөлүк педагогиканын жетишкендиктерине шилтеме кылып, алар менен жуурулуштуруп, системаны жасап алсак болот да. Биз андай кылбай жатпайбызбы? Эми аягында агай бул китеп турат. Ана Facebooktан ошонун үзүндүсүн бул китептенби же башка эскериңизди үзүндүсүн окуп калдык да. Ошого менин өмүрүм жана көз карашым деп турат, ошо жаңы чыккан китеп окушойт. Ошону качан жаздыңыз? Анан дагы бир бөлүгүн жазам деп атасыз, Өзү мен интернатта чоңойгом да. Атам да жөнөкөй колхозчу, анан жолчу болуп иштеп, ошо интернатка берип, анан ошондо эле биздин агайлар, эжейлер мындай күндөлүк жазгыла, кийин керек болот деп окуткан да бизди. Ошо күндөлүктөрүм менен эле топтомо болду булчу. Ошо бала кезден баштап 2010-жылга чейин жаздым ол биринчи томду. Биринчи алгачкы вариантында менин өмүрүм деп эле жазып аттым эле. Андан кийин карап көрсөм, өзүм баа жашоо этаптарымда өзүм көз караштарым дагы айтылып жүргөн учурлар болгон экен да. Мисалы үчүн ошол билим системасына, дин системасына жана башка. Ошондон кийин менин көз карашым дегенде кошуп теманы кошупко туура келди. Бул биринчи том ошо бала кезден төрөлгөндөн баштап ата энем колунда чоңойгонум, мектепте окуганым, вузда окуганым, аспирантура, анан саясатка аралашканыбыз 2010-жылга чейин ошо биринчи том болду. Буну ошол СИЗОдо отуруп бүтүрдүм аягын. Аяк буягы болуп бир 20 жыл жазылды го могул китеп. 20 жыл баягы күндөлүктөрдү көтөрүп, өзүнчө эле бир баягындай бир библиотека болуп калыптыр. Андан кийин буюрса, Кудай өмүр берсе, 2010-жылдан бери жагын азыр жазып бүтүп калдым. Ошодон башы сиз айткан Facebook канча эпизоддорду чыгарышка туура келди. Себеби өткөндө 2-мартта биз камалган 2 жыл болуп өтүп кетиптир. 2 жыл болуптур. 2020-жылы 2-мартта 28 киши камалганбыз да. Ошого прирочно этип теге эч ким ойлобойт мунучу. Себеби чындап эле биринчи бровесник ушул болгондо, ушул окуя болгондо Алла таянтындагы жөнөкөй элдердин талабы. Эч болбосо мунафыс берип койгула Садыр Жапаровго, Райым берип койгула. Ал өзү да жазган ошондой катты. Ошолордун баардыгын эч ким ойбойт экен. Анан мен Facebookка ошол эпизоддорду жаздым баягы. Ключевой эпизод мени кантип алып кетишкен эни үйдөн. Анан биринчи СИЗОго барганда алардын мамилелери КПЗ деп коет. Значит, камера предварительного заключения деп коет. Ал жерде ош тамак деле бербейт экен. 2 сутка кармайт. Баягындай матрас андай мындайлар шконканын үстүндө эле отуруп
Аны соттон кийин анын 2 айга эметкенде анан баягындай камерага алып киришти, сезон камерасына. Отушуулар сабак болсун деп эле жазып атабыз биз. Эмне сабак болсун? Себеби ошол эле тергөөчү, ошол эле учурдагы бийликтин ким жооп берет? Мисалы үчүн, мен ошо 64 жашта болчумун ошол кезде. Эми улгайып калган, оңа ошондо толтурады. Мына көрдүңүзбү? Отушуулардын баардыгын биз айтпай ким айтат? Мисалы үчүн Садыр Нурбожоевич деле 3 жыл жөн эле отурду го. Жөн эле. Эмне айы үчүн? Мына көрдүңүзбү? Вот ушундай нерселер экинчи кайталанбаштын эле аракетинде берилип аткан просто маалыматтар деп кабыл алыш керек да. Агай, сизге ушу студияга келип маек бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Политклиника медиасын сереп берүүсүндө билим берүүнүн сапаты жана кийинки кездерде жасалма дипломдор тууралуу маселе боюнча маектештик. Биздин маектешибиз профессор, мурдагы билим берүү министри, мурдагы жогорку кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиев болду. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым.